Bismillah, velhamdülillah. Allah'tın ismi menen başlayman. Allah öz işinde ar dayım жеңүүчү. Bilesin be, ey padişah, ortağızдағы gelişim güç kuvvatқа negizdelиш керек. Алсыздыққа емес, Misir'den askeri kuvvattı. Арғандай шартта соғышқа кирүүгө жана жеңип чыгууга даяр. Биз бул бейтарап жерге келгенден кийин согуш жөнүндө сүйлөбөй, келишимге кол коелу. Биз жөнүндө жаман оюң болсо же Misir аскерин алсыз деп ойлосоң, билип коерсуң дедим да. Misir'in askerinin avalın жақшы өлемін. Бирок биздин кошундарыбыздагы кем калышпайт. Саныбыз көп, курал жарак жетиштүү. Күчүңдү шардана кыла бербечи, падыша. Мен буларды сүйлөбөйт болчумун. Силер дагы бизди алсыз деп ойлобогула да. Тынчтык, бейпилдик орнотуу үчүн кол коюуну кааласаңар баштагыла эми. Эки өлкөнүн эли, тынчтыкка даярсыңарбы? Жетишкен ийгилигибиз кут болсун. Көзүм көрүп, кулагым уккан нерселерге ишенбей турам. Хет падышасы буга кантип макул болду? Хет падышасын түшүнсө болот. Мени таң калтырганы, эч ким мага тең эмес деп мактанып жүргөн фараондун ушунчалык төмөндүккө түшкөнү. Эң таң калыштуусу, эң алгач элчини фараон жиберип жатпайбы? Эй, Misir жоокери, силерге жана бизге ийгилик кут болсун. Тынчтыкта жашоого не жетсин? Бизге кут болсун. Бирок мунун силерге кандай тиешеси бар? Силер ар кандай абалда биздин кулдарыбыз боюнча каласыңар. Болочок фараондун апасы Каныша айым жан дүйнөсү караңгы, адепсиз аял болчу. Биздин хет падышасы менен түзгөн келишимибиз элди ушунча кубантат деп ойлоп турмун.
Kara taman elden Kurbanish qaygı menen işi jok. Biz aksökterbiz, öz aldınça Kurbanычыбыз. Жана өзгөчө кайгыбыз бар. Кайдагы кайгы капаны айтып жатасың? Кайгы капа деген фараон менен анын аялына жакын келүүдөн коркот. Биз сени менен биринчи бөөкөздү күтүп жатабыз. Ал туулса, жашоо дагы керемет болот. Менин балам бөбөк болуп туулбайт. Ал деген Мисирдин акими, падышасы жана улуг фараону болуп туулат. Анда мен кайда калдым? Мен Мисирдин акими, падышасы жана улуг фараон эмесминби? Ардагым десе, балаң да сага окшош болот демекчимин да. Сен өлгөндөн кийин. Анткени падышадан падыша төрөлөт. Фараондон фараон төрөлөт да. Кел башка нерселерди сүйлөшөлү. Муну карачы, элдерибиз кандай майрамдап жатышат. Бул эмне деген кордук? Бүт өлкөдө майрам. Биз ага катыша албай отурабыз. Фараондун Баны Исраилде эмне үчү бар? Көчмөндөрдүн башын алуу менен коркутуп, ар тарапка таркатып жиберди. Хет падышасы жардам берем деди эле. Аны да токтотту. Фараондун бизде эмне үчү бар? Акырын болуңузчу. Фараондун желдеттери угуп калса, башыңыз кетер. Чөгөлөгөндөн чарчадым. Качанга чейин кул болуп жашайбыз? Же эмгек акы жок, же сыйырмат жок, же мекен жок. Раббиңин буйругу аткарылганга чейин чыдайбыз. Бабабыз Юсуф айткан, Бану Исраилден бир пайгамбар чыгып, силерди куткарат деген. Хеттер менен келишим түзүлгөнүнө 2 ай болду. Бирок алар уаданы бузуша элек. Мунун мааниси хеттер түбөлүккө чейин уаданы сактайт дегенди билдирбейт. Бир күнү согушту каалап калышат. Бирок ага чейин биз даярданып алган болобуз. Сизди Кудайлар сактасын, падышам. Сизди Мисирге жана ибадатканаларга камкордугуңуз түбөлүк болсун. Падышам, ханыша тылго тартып кыйналып жатат. Сизди жанымда болсун дейт. Жүрүңүз, падышам, жүрүңүз. Карышкыр да тууду, Канышай да төрөдү. Бул күн Мисирдеги эң чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы болду. Ал мага аябай окшош экен, алтыным. Жүзү дагы сүрдүү. Мындай сүрдүү бөөктө өмүрүмдө көргөн эмесмин. Тим эле чоң кишиге окшойт. Ханышалар бөбөктөрү тардаган. Ханышалар падышаларды тырышып.
Menin kaalaganym tezirek ayıgıp ket. Sarayda gayradan şаңдуу күлкүң жаңырып tursun. Ал менин каалаганым балам күчтүү фараон болсун, ташбоор болсун. Анын бийлигин эч ким талаша албасын. حتى يستطيع أن يحكم البلاد دون أن يطمع في سلطانه أحد. Күчтүү фараон кубаттуу маданият калтырат. Кудайларды ыраазы кылат. Кудайлар урпактарына бата берет. Мына ошондо гана Мисир жаңы фараонунан үмүт кылса болот. مصر العظمى بفرعونها الجديد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Кудайлар фараон уулуна батасын берсин. Ылакабы падыша уулу болсун. Атасына мураскер жана Мисир жеринин коргоочусу болсун. Кудайлар фараон уулуна батасын берсин. 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 Апаке, Мисирге өйдө жактан караган сайын ал мага чоң болуп көрүнөт. Ошол эле маалда мен өзүм Мисирден да чоң болуп көрүнөмүн. Бул эмнеси? Себеби сен улуу адамсың, балам. Сенин ичиңде кудайлардыкындай кубат бар. Мунун дагы бир себеби бар. وهناك سبب آخر. Ал эмне экен? Мисир сенин мүлкүң. Менчик ээси өз мүлкүнөн чоң болот. Мүлкүнүн тагдырына да, жашоосуна да кожоюн болот. Кааласа бактылуу кылат, кааласа бактысыз кылат, кааласа өлтүрөт, кааласа тирилтет. يحييه ويميته. Демек, мен Мисирдин кожоюну экенмин. Мен анда Кудай сыяктуу каалаганымды жасай алат экенмин да. لكل شيء فيها. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم.